Assalamu alaikum, урматтуу ат жалын ойногон атпай журтум. Бүгүнкү улуу жеңиш 80 жылына арналган чоң байрамдан силерге маалымат берген турабыз. Майрамыңыздар менен мына бүгүн Ордолу Ош шаарында Төлөкөн ат майданында улуттук ат оюндары башталган турат. Ат оюндарына кыскаралык ат чабыш, куран чабыш жана аламан чабыш. Биз менен болуңуздар, ат чабыш кызыктуу өтөт деп сиздерди ишендире алабыз. Көптөр жериме көз мончок тагып койсом бу көркөмүң дагы актырып көпөлөк болуп колсом бу сугартат көптөр жериме айланып суну чаксамбы ал сайын көркүң актырып Төлөкөн ат майданында дагы бир мыкты ат чабыш оюндарын өткөрүп алсак, облустук, шаардык жетекчиликке бир маалыматтар жетсе, бүгүнкүдөй ат чабыш оюндарына элдер келип момундай бир толуп олтуруп берсе, Кыргызстандагы эмне деген керемет мыкты мына ипподром ат майдан бар. Бүт бул мурдагы жылы жакшынакай жасалгадан өткөн, могу кызыл, жашыл, көк болгон отуруштарга эл толуп, уш жерде байгене сүрөп турсак, ага эмне жетсин. Келиңиздер, эми оюндары өнүгүш керек. Өсүш керек. Ипподром курулуп турат. Мына ушул жерде майрам шаң болуп туруш керек. Ушуга баарыбыз жабыла бир колдоо кылалы. Спорттун улуттук түрлөрү боюнча дирекция баардык шартын түзүп берип аткан маалда учурду туура пайдаланып туралы. Кунандар даярбы? Келиңиздер, мен жогортон тааныштырып өттүм. Азыр Жакбеков Бекзат таптаган. Жакбеков Бекзат жалаң ийгилик жаратып аткан, быйылкы жылды ийгилик менен баштап аткан саяпкер. Ал эми Чавандес Бектуров Нурсултан, Чүй облусу Чалдыбар айылы. Биринчи номерде. Экинчи номерде Туран Шах. Бул Асылбаев Шерзаттыкы. Садыбакасов Искендер саяпкери Болотбеков Арсен чабат. Болотбеков Арсен 2024 жылдын Аргымак Федерациясынын чечими менен жылдын мыкты чабандеси болгон жигит. Чүй облусу Аламүдүн району Ала Тоо совхозунан келди. Үчүнчү номерде Жаннат аттуу кунан Жакыпбек ата жылкы чарбасыныкы. Бул Жайлобек уулу Чубак саяпкер. Мына өзүңөр көргөндөй жана Бышты жоргодо да биринчи орунду ээледи, чоң жоргодо да биринчи орунду ээледи. Мына ушу Чубак бүгүнкү күндө кыска аралыкка да ат чабып атат. Хадия деген кунанды чабып атат. Бүгүн Жаннат деген кунанды кошуп атат аламанга. Баракелди. Ырысбек деген жигит чабат, Нарын облусу Атбаш району. 4-чү номерде Бактору Асен уулу Бактиярдыкы, өзү саяпкер, өзү чабандес, Ош облусу. Жана 5-чи номерде Каракуш. Бул Адыл уулу Өмүштүкү, өзү саяпкер, өзү чабат, Өмүш, Ош облусу. 3 байге. Азыр байгелерде Аргымак Федерациясынын жетекчилиги, мамлекеттик жана демөөрчүлөрдүн колдоосу, ошондой эле төлөм акынын байгелери боюнча маалымат беребиз. 6 айлампа кунандар чабылат. Баракелди. Омин, мыктысы утсун, жөнөдө. Мыктысы утсун. Мыктысы утсун. 3 байге каралган. Аргымак Федерациясы быйыл жыл башында жыйын куруп, мына жалпы курамы менен эң минималдуу аттын катышы 5 ат болуш керек. 5 атка чейин болсо кандай байге болбосун ат жерде чабылбайт. Бүгүн 5 кунам бар. 5 кунам бар жерде 3 байге.
Мына азыр кандай байгелер тууралуу, кандай бөлүштүрүлгөн тууралуу маалымат беребиз. 3 кунан берки Саргунан гана Саргунан. 3 кунан экинчи айлампага кеттиңер. Негизи ушул үчөөнүн ортосунда талаш болот окшойт. Экинчи айлампага кеттиңер. 6 айлампа. Кунандардын байгеси 3 байге жалпы 180 000 сом байге фонду, анын 90 000 сому биринчи келген кунанга, экинчи келген кунанга 54 000 сом, үчүнчү келген кунанга 36 000 сом. Буга төлөм акыдагы кошулат. Мамлекет тарабынан, дирекция тарабынан берилген акча бөлүштүрүлүшү ушундай. Ардактуу биздеме социалдык тармагат катышкандар дагы бар, угуп аткан эл журт аз болсо дагы эсибизде калганы жакшы. Мына быйылкы жыл ат чабыштарга бай жыл болду. Ат чабыштын кайсы түрү болбосун баардык түрү боюнча мыкты оюндар өттү. Анын ичинде мына жакында эле 3-май күнү министрлер кабинети төрагасынын кубогу деп ал жерде 8 түр кыска аралык ат чабыш 2 миллион сомдук байге фонду менен жалпы 4 миллион сом, анын 1 миллион сому Гүлсары Жорго Федерациясына бөлүнөт. Ал жерде 4 түр жорго мыктылардын баары атталды. Жана Кыргызстан тарыхында биринчи жолу миллион аламында гана миллион сом байге коюлган чоң белдеш болду. Ошол жерде жакшы белдеш болду. Ага чейин Жеңишбек Батыркуловдун ат чабышы өттү. Азыр эми алдыдагы боло турган дагы бир мыкты ат чабыш тууралуу маалымат айтып кетейин. 24-май күнү Талас кубогу деп Кыргызстандын Талас шаарында, Талас ат майданында чоң ат чабыш өтөт. Жалпы 9 түр ат чабыш. Ал жерде 3 түр кыска аралык ат чабыш, 2 түр жорго салдырыш жана 4 түр ат чабыш оюндары. Жалпы байге фонду 7 миллион сомдук байге фонду менен Таласта 24-түндө чоң байрам, чоң салтанат болот. Таластын жигердүү, ишкер, белдүү жигиттери биригип Талас кубогу деп эгемендүү Кыргызстан тарыхында эң чоң байге болуп, жакшы салттуу баштап отурат. Анан биздин уккан маалыматтар боюнча август айында мына ошол ынтымак кубогун Ысык Көл облусунун жаштары, ишкер жабалдары алып улантабыз деген жакшы демилге болуп атат. Улантар жакшы көрүнүш. Азыр эми кунандар 3-чү айлампага жөнөштүбү я? Айнур эже 3-чү айлампага кетти да? Айнур эже мурун айтып турчу да, азыр кылат сүйлөп турат. 3-чү айлампага кетти. Кудай буйрса алдыга 24-май Талас шаарында Талас кубогу деп мына баардык ат чабыштар боюнча ошо байге даярданып катышсаңыздар болот. Алты айлампа болот. Кунандарыбыз мына фиништик түздүккө чыккан маалы. Азыр эми 4-чү айлампаны көздөй жөнөшөт кунандар. Алдыда байге тапшыруу жана кыска аралык ат чабыш жана аламан калды. Федерациянын катчылары байгени ким тапшырат? Ушул багытында да кичине кагаздарыбызды тактап илет деп алалы.
Азыр болгону биз кыска аралыктын бир түрү гана боюнча байгелерди тапшырдык. Азыр бышты жорго жана чоң жоргонун байгелери Төрткө кетти деп айтпадымбы? Мына азыр фиништик түздүккө чыкты. Азыр төрткө кетет дедим. Төртүнчүгө кетти. Айбек Абдыкулович бүгүн байге алып биринчи жолу менин катамды таап алды. Бир кол чайып койгулачы таңдары. Ушу Айбек ушу байге алган деле кайра эле жаныма келип эле ушу байге бергиси келе берет. Бир сүрөп койгулачы, бир колдоп койгулатасың көрө. Жакшы. Төрткө, мына төртүнчү айлампада кетип баратат. 2 айлампа калды. 6 айлампа. 6 айлампа 10.000 метр аралыкты түзөт. Ардактуу меймандар, ошо менен бирге дагы азыр мына 5-нчи айлампаны көздөй жөнөттүк. Дагы бир маалыматты айта кетели. Биздин 500 километр аралыкка Казакстанда чоң байге эртең башталат. Азыр мен кунандар 5-нчи айлампага кеткенден кийин кеңири маалымат берем. 5-нчи айлампаны көздөй жөнөдүңөр. Мына 3 кунан, 3-өңөр тең кеңешип алып сак саламат байгеге илинесиңер, 5-нчиге кеттиңер. 6 айлампа, силер азыр 5-нчиге кетип баратасыңар. 5-нчи айлампага. Анан ардактуу меймандар, Казакстанда чоң байге, өтө чоң байге, Кыргызстандын 2 командасы баратат. Себеби былтыр Казакстанда өткөн 5-нчи бүткүл дүйнөлүк көчмөндөр оюнунда Улуу Тала жоргу деп, жора деп коет. Мына ушундай бир 500 километр аралыкка ат чабыш, күнүнө 100 километрден чуркайт. Ошого Кыргызстандын 2 командасы запас аттарды кошкондо 10 ат кетти, 4төн ат чуркайт. Эртең чоң мелдеш башталат, ошо 5 күндүк. Ошо биздин бараткан мыкты күлүктөрүбүз утсун. Себеби былтыркы 500 километрлик мелдешке катышкан күлүктөрү баратат. Мына өзүңөр билесиздер, мына ушу Алайкуунун Чарчабас деген күлүгү дагы ошол чоң 500 километрлик байгеге кетти. Эгер ал Казакстанга кетпегенде сөз бүгүн аламанга катышмак. Мына ошол Оштун намысын көтөрүп жүргөн, Алайкуунун намысын көтөрүп жүргөн Чарчабас азыр эртеңки чоң 500 километрлик мелдешке катышууга жолдо баратат. Азыр эми могу кунандар 5ти жыйынтыктап чечүүчү 6-нчы айлампаны көздөй жөнөшөт азыр. Азыр кунан чабыштан кийин кыска аралыкка ат чабыш, кыска аралыктын 2-нчи мелдеши 3 жаш жана андан жогорку курактагы күлүктөрдүн жарышы болот. Баракелде, жыйынтыктоочу 6-нчы айлампаны көздөй жөнөйсүңөр азыр. 6-нчы айлампаны көздөй, чечүүчү айлампаны көздөй жөнөйсүңөр. 3 байге бар. Акыркы жыйынтыктоочу 6-нчы айлампага жөнөдүңөр. Чечүүчү айлампага кеттиңер. 3 байге бар. 3 кунан чуркап аткан маалы.
Мына алдыда оозун тартып кетип баратат. Бул 3-чү номердеги Жанат Жакыпбек ата жылкы чарбасыныкы. Негизинен 3 теңеле чогуу баратат. Эми ат чабыштын салтында ушундай бир жакшы жөрөлгө бар. Булар саяпкерлерди угат. Жана чаап жүргөн балдар билет. Кайсы маалда тартып, кайсы маалда кое бериш керек. Мына азыр бири-бирин сынап, аңдып бараткан маалы тетиги ылдыйлап дагы бир 1000 километрдей чуркагандан кийин анан ошол жерден мыктынын мыктысы алдыга кое берилет. Баракелде. Азыр мына Туран алдыга өзү окшойт. Туран алдыга баратабы, же Жаннат баратабы, же Туран Шах баратабы, 3 теңеле чогуу баратат. Чечүүчү айланпа, чечүүчү жыйынтыктоочу айланпаны көздөй. Мына биздин 3 кунан чымын куюн уруп, салып уруп бараткан маалы. Ат чуркабайт, тап чуркабайт, баг чуркаган байгеси алсын. Эң башкысы кырсыгы жок, мыктысы утсун. Ал эми Жайлообек уулу Чубак бул саяпкер катары жоргодон белгилүү даңа салуу 2021, 22, 23, 24 жылдын жорго боюнча мыкты саяпкери Аргымак Федерациясынын чечими. Жана акыркы 2 жылдан бери Гүлсары жорго федерациясында чечим менен жылдын мыктысы болгон. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген машыктыруучусу саяпкери. Ал эми Туранды 1 номердеги таптаган Жакбеков Бекзат 2 жылдан бери ийгилик жаратып келаткан мыкты чабандес. Келаткан маалы, кунандардын келаткан маалы 3 байге. Баракелде, алдыда келатканы кайсыл болду экен? Номери 1 номердеги Туран 1, экинчи келген 3 номердеги Жанат. Жана 2 номердеги Туран Шах 3 келди. Баракелде. 1 келген бул Жакбеков Бекзат. 3 келген Арсен Болотбеков 2024 жылдын Аргымак Федерациясынын чечими менен жылдын мыкты чабандеси болгон жигит. Мына былтыр көчмөндөр оюнуна Астанага чейин барып ат чаап келген. Казакстандан келатып Кыргызстандын тоосун көргөндө тоо деп бакырган бала. Тоон ушундай сагыныптыр жети күн жүрүп. Мына ушул жаш балдар, мыкты балдар. Мына ошо жана Карасай Баатырдын тоюнда дагы барып ат чаап байга алып жүргөн чабандестер келди. 3-чүдөн баштап тапшыра берели. Байгени улук. Эми жигиттер аламанды чапканга даярданып атат. Улуктар бекич балдар чабандестер могул саяпкерлерине 3-чүгө мына медалы, диплому дирекция тарабынан жана акчалай байгеси 36 000 сом. Экинчи келген кунанга 54 000 сом. Жана биринчиге баш байге 90 000 сом, медалы, диплому жана Аргымак Федерациясы тарабынан кубогу. Мына карагылачы атайын Италияда жасалган мыкты кубок. Мына ошол ат чабыштын бартын көтөрүлдү. Ислам Таласбекович Атакеев Аргымак Федерациясынын жетекчиси болгону өзү келип ар бир ат чабышка катышып, мына ушундай бир жакшы демилге болуп атат. Башырбек Сардаров башкы калыс катары байгелер кут болсун. Жеңишиңер кут болсун. Мына Бауреке кызыл кубок кармап турган Бекзат Жакбеков деген жигит кол чабуулар менен колдойлу. 2024 жылдын вице мыкты саяпкери. Быйыл кунан чабышта Nooruz майрамын Шумкар деген кунан менен утуп алды. Nooruz майрамын кунан чабышта. Жана 12 апрель Ысык-Ата районундагы Шерне чабыштардагы кунан чабыштан баш байгени утуп алды. Өткөндө Таластан дагы баш байгени утуп алды. Мына бүгүн 4-чү жолу 1-чи орунду алып атат. Кол чаап коелу. Бекзат Жакбеков. Убагында Береке деген күлүк менен, Уланда Билет Алиевдин берекеси менен жана Бактору, Байтору деген күлүктөрү менен Кыргызстандын былтыр мурдагы жылы чоң байгелерди камсыздап жүргөн жигит. Өз тийбесин, Кудай кут кылсын, ушул ийгилиги ар бир ат чабыш сайын улана берсин. Кутмандуу күнүңүздөр менен бүгүнкү кунан байгенин жеңүүчүсү менен сиздерге тааныштыралы. Бүгүнкү кунан байгенин чемпиону Жакбеков Бекзат энес. Бекзат байген куттуу болсун. Дагы бир жолу өзүм колумду кызайын. Азамат, бул экинчи жолу катар утушуң. Бул кунандын ийгилиги кандайча келдиң жана ата теги жөнүндө айтып кетсең. Бул кунандын атасы Алькасар деген айгыр. Энесин ошо билбейт Чечнядан келген, Россиядан. Бул качан келди? Күзүндө келген. Декабрбы, ноябрларда. Ошондо келген. Бул өткөндө экинчи биринчи чабышында Кара Балтадан баш байген алды. Кара Балтадан.
партиясынан 1-майда. Ошол жактан утканбыз, андан кийин бияктан келдик атайын. Эгемендүүлүккө деп атайын дайынданганбыз негизи. Бул темеде Россиядан жаңы келгенде эле ушу 9-майга чыгат го, Кудай буйрса деп. Ошол Чоң аталарыңа 80 жылдык мындай бир жеңишти утайын деген ниет максат койгон турбайсыңбы? Чоң аталарга белек болсун деп. буйрса. Ошондой кылганбыз. Кудайга шүгүр, жакшы. Азамат Бек, эми бул мындан кийинки бул кунандын кийин кандай кадамдарга барасың? Эмки байгеси. Азыр үйгө жетип анан аттын эмесине карап эме кылабыз го. Азыр 24-майда чоң бай болот. Алга да башка аттар дайындап атканбыз. Андан кийинкиге чыгып калышы мүмкүн, Кудай буйрса. Баракелде. Анда эмесе ушу байген куттуу болсун. Бека, Азамат, сен мындай багы мурунку чыккан кулактан кийинки чыккан мүйүз озуптур деп, мүйүздү эле өзүп абдан өсүп баратасың. Ушу өскөнүң токтобосун. Өмүрүң узун болсун, ийгилигиң мындан ары дагы көп боло берсин. Рахмат, чоң. Сиздерге да чоң рахмат ушинтип бизди таанытып атканыңыздарга. Рахмат. Азамат, мына достор, биз чемпион кунан менен таанышдык. Бул кунандын мен азыр мүчөсүн дагы бүт баскан турганын байкап атам. Чабыш көргөндөй эмес го, Бека? Бул кышы менен аябай жакшы иштелген. Анын өзү да мындай эме экен да. Мындай карылуу ат экен да. Карылуу ат экен. Анан ошо Ошто болот дегенен анан атайын ушу бияктын кругу оор деп ушуну алып келгенбиз да атайын. Бека, эми сен жаш болсоң да сенден тажрыйба алайын деген улуу сайыпкерлер бар. Анан мен байкасам, мына кунаның эттүү чабат экенсиң. Сен ушу сыры, ушу ийгилигиң сыры эттүү чабышта эмеспи? Эме бул өзү жакшы эле дайындандык биз. Просто этинен түшпөй койду. Анан баягы кара балтага чапканыбыз дагы ушу этин чүрүп сынак кылып алалы деп, биринчисин обкаткадан чыгарып алалы деп ушундой алып чапканбыз. Анан дагы ошол жактан чөбү десек дагы түшкөн жок. Өзү жейгич мал болуп, эме болуп ошончо эме болуп окшойт да, түшпөй этиненчи. Анан жумушун толтурдук. Анан эти эмен болсо жүгүрө берет да. Дыханиясы ачык болсо эти көп кармабайт го. Эми мен ойлоп аттым да, мунун эти ушундай кезинде, эти өйдө кезинде чуркап аткан ушоозо, эти туура келгенде каяка чейин чуркайт бул? Буйрса көрөбүз го, анысын да, алдыда көрөбүз да. Буту кол аман эсен тынч болсо жакшы. Азамат, Бека, байкадыңар, Беканын бир сырын акырын учкай айтып койду. Анткени бул дыханиясын өпкөсүн ачат экен. Анан оокатын тууралайт экен, а эттүү болсо эчтеке эмес экен да. Эми эттүү болуп калды, бирок эти даяр болсо жакшы эле болмок негизичи. Атты кыйнаган жокпуз да. Өзүнүн положенный жумуштарын берип анан кийин баары жакшы болуп аткандан кийин, жумуштарын жакшылап өтүп аткандан кийин анан кыйнабай эле жүгүрө берет го деген үмүт менен келгенбиз. Азамат, мен ушу сен ушу тобокелге салып, ушу эттүү атты коркпой алып келгенден кийин сен билгениң тобок экен. Ушу билгениңди өзүңөн кийинки жаштарга да үйрөтө бер. Кеңешиңди аяба, ишиң ийгиликтүү болсун. Рахмат чоң. Биздин да билгенибизден билбегенибиз көп буйрса, эми биз да улуу байкелерден тажрыйба алып атабыз. Ошо. Эң сонун. Рахмат. Мына достор, чемпион менен тааныштык, чемпион сайыпкердин битке сырын тарттык. Анда эмесе кийинки Аламан байгеге кезек келатат, аны сиздер менен тең бөлүшөбүз. Кунан жетелеби? Берлан, кандай Аламан кошодуңбу? Молодец, давай, атыңбай келип болсун. Сенден да интервью алайын. Рахмат, чемпион. Петличканы, микрофон. Я, Бека, bunun байге көргөндөй эмес го? Азамат жакшы даярдап, абдан терин таза кылыпсың, Болды баланы кыйнабай кыла. Абга жалын бир көрүп коечу. Азыр жакшы эле болуп калды. Жакшы.